Саламатсыздарбы? Сиздердин назарыңызда кайрадан эле Ха-Ха Топ каналы. Күндүн маанилүү жана актуалдуу жаңылыктары менен тааныштырып кетсек. Самара Каримова жаңы кызматы жана Акшола тууралуу толук маалымат айтып кетсек. Ырчы, актриса жана көп кырдуу таланттын ээси Самара Каримова эми Оштогу Ниязалы атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайын жетектейт. Бул дайындоо ырчынын айланасындагы баардык окуя жаңылыктардай эле азыр көпчүлүктүн талкуусунда. Самара Каримова менен жаңы кызматтагы пландары, чыгармачылыгы жана Акшола сериалы тууралуу маектештик. Жаңы кызмат ордуңуз кут болсун. Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайына кандайча директор болуп барып калдыңыз? Ниязалы атындагы мамлекеттик окуу жайды жетектөөгө 24 ноябрда буйрук чыккан. Кечээ Маданият министринин өкүлдөрү келип жамаат менен тааныштырып кетти. Буюрса алдыда жакшы пландар бар. Анын баарын азыр айтып мактанбайм. Албетте, окуунун сапаты, чыгармачылык жаатында жана чарбачылык иштерде колдон келишинче аракеттенем. Жаңы идеяларды, реформаларды жасайбыз. Урматтуу Instagram колдонуучулары, сиздердин Instagram баракчаңыздарда подписчигиңиз азбы? Анда бизге кайрылыңыздар. Биз сиздерге бир күндүн ичинде 1000 подписчиктен кошуп беребиз жана живой экендигине 1 ай гарантия беребиз. Биз менен байланышуу үчүн 0774 28 11 71 номерине WhatsApp аркылуу байланышыңыздар. Айтмакчы достор, биринчи жолу болуп коштурган досторубузга 100 лайк белекке кошуп беребиз. Кысы жамаат жакшы кабыл алып батасын берди. Мурдагы жетекчи кызматтан эмнеге кеткенинен кабарыңыз барбы? Менден мурунку жетекчи өз каалоосу менен кеткен. Ал кеткенден кийин мен дайындалдым. Ал мугалим бойдон эмгектенип калды. Окуу жайды жетектөө жоопкерчиликтүү иш. Эми чыгармачылыгыңыз аксап калбайбы? Бул музыкалык мекеме болгондон кийин чыгармачылыгыма тоскоолдук жаратпайт. Буюрса өзүмдүн ар тараптан сынап көрөйүн деп жатам. Студенттерди колдон келишинче колдойм. Кыргызстан кинотеатрындагы Ош улуттук драма театрындагы жумуштарыңызчы? Кыргызстан кинотеатрында оңдоо иштери уланууда. Ал жер каралбай, өтө эскирип калган имарат болчу. Абдан көп каражат керектелет экен. Колубуздан келишинче ремонттоп маданий мекемеге айлантып койдук. Анын ишке кириши алыс эмес. Чоң ачылышын жакында жасайбыз. Драма театрда ролдорум бар. Ал жакты да чогуу алып кете берем. Эми Акшола сериалы жөнүндө. Соц тармактагы тасманын таалим-тарбиялык мааниси тууралуу акыркы сандарды кандай кабыл алдыңыз? Сын болгон жерде өсүү болот. Биз сериалы YouTube каналына жүктөгөндөн 2 сутка өтпөй, көрүүчүлөрдүн саны миллиондон ашты. Орусиянын трендине кирди. Бул нерсеге жетишүү оңой эмес. Албетте, сын айткандарга ыраазымын. Сындагандарга да колдогондорго да рахмат. Сынга эч качан териккен эмесмин. Ал эми сериалда ар түрдүү окуялар көп. Муну мен жазган жокмун, турмуштан алынган. Жипара Исабаеванын Адашкандар деген чоң чыгармасынын негизинде тартылган. Мунун тарбиялык мааниси да аябай чоң. Сериалдын аягынан көрө аласыздар. Эмне үчүн сериал YouTube'да сиздин жеке каналыңызда жарыяланып жатат? Ушундай шарт менен киного тартылдыңыз беле? YouTube'да азыр көп эле пираттар иштейт. Алгач КТРКнын жана кино сериал деген каналдарга чыгардык. Аларда биринчиден монетизациясы жок экен. Анан автордук укук корголбой көрүүчүлөр көп болду. Менин YouTube каналымда монетизация бар. Башкалар уурдай албайт. Кино жаратуучулардын уруксаты менен баарыбыз кеңешип менин каналыма жайгаштырууну чечтик. Акшола жарыялана баштагандан бери YouTube каналыңыздын кирешеси канчага өстү? Кирешени карай элекпиз. Мен YouTube каналды эми өркүндөтүп баштадым. Сериалды жаратуучулар менен келишим бар. Мен буга аябай такмын. Буга чейин Соло медиа менен иштешип келгем. Буюрса эми Самара Каримова каналыма өзүмдүн ыр клиптеримди, жашоодогу жакшылыктарды киргизип турам. Акшола сиздин дебют кайсы эпизодду аткаруу кыйын болду? Башкы роль болгон соң ар бир эпизодду чын дилимден аракет кылып аткарып жаттым. Ыйлаган жерде ыйлап, толготкон жерде толготкондогудай, төрөгөндө төрөттөгүдөй кылып элестетип аткарып жаттым. Анткени экрандан сенин чын же калп ойноп жатканың көрүнүп калат. Ишенимдүү ойнош үчүн болгон күчүмдү жана актёрдук чеберчилигимди колдондум. Албетте, кыйынчылыгы сөзсүз болду. Айрыкча Ысык көлдө тартылган кезибизде күн өтө суук эле. Алдыда сунуштар болсо кино сериалдарда роль жаратууга даярсызбы? Буга чейин кинолорго чакыруулар болгон, бирок балдарым жаш болгон үчүн тартылууга мүмкүн болгон эмес. Бул сериалга режиссердун тандоосу менен, анан жолдошумдун уруксаты менен тартылдым. Сериал менин дебютум. Жакшы пикирлерди көп угуп жатам. Актёрдук жактан устаттарым КТРКнын эл артисттери Гүлайым Кантемирова жана Мелис Шаршенбаев. Мындан кийин сунуштар болсо убактым жана үй бүлөм макул келсе тартыла берем. Чыгармачылыгымды ар тараптан өркүндөтө берем.
Ой пикирлериңизди комментарийге жазыңыздар. Албетте достор, каналга катталганды унутпаңыздар. Биздин каналдан боорду эзген тамашаларды, коомдогу актуалдуу болгон жаңылыктардан кабардар болуп тура аласыздар. Сиздер менен болгон мен Карыбек кызы Аклай.